Бул фикус гүлү. Мен муну мындай орточо көчөт мезгилинде алгам, азыр 4 ай болду. Айнура Ажыбаева бөлмө гүлдөрүнөн пайда табууда. Талас шаарынын тургуну 3 айдан бери гүлдүн түрүн өстүрүүдө. Атайын таап келип жалбырагынан көбөйтүп алат. Айтымында бул жумуш оңой көрүнгөнү менен кылдааттыкты талап кылат. Могу мен колумда кармап турган гүл, бул балык, рыбка деп коет. Мен муну кадимкидей эле кичинекей эле бутакчасынан ушундай кезинде алгам. Муну отургузуп, муну аябай уход кылып багыш керек. Бунун баасы дагы өзү өйдөрөөк. Кымбат гүлдөрдүн бирине келет. 1-2 жумада бул гүл ачып калат. Анан баягы билбегендер келип эле отургузуп атканда көрүп калса айтат, бул гүл оңой эле турбайбы? Үзүп туруп эле тамыры жок топуракка сайып койсо деле өзү өрөп турбайбы дейт. Жок, андай эмес. Каарманыбыз гүл өстүргөндө абдан жактыргандыктан бул анын сүйүктүү иши. Ар бирин челекке отургузуп, бир аз чоңойгондо сатып киреше табууну өздөштүрүүдө. Айнура айымдын гүлдөрүн издеп келип, 150 сомдон 1,5 миң сомго чейин сатып алгандар бар. Мисалы, бул гүлдүн турушу мен азыр 1,5 миң сурап атам. Эгер 1 айга деп алса, анда мен 1,5 миң менен берем. Накталай акчалай болуп калса 1200-1300гө мен бере берем, себеби мен соодам жүрүп турушу керек. Офистерден келишет, ошо чалып сурашат, мындай гүлдөрүңүз барбы, гүлдөрүңүздү салып коюңузчу деп. Мындан бир аз эле күн мурда мен ушундай фикус гүлүн саттым, 4өнү саттым. Каарманыбызда азыр тыным жок, тапкан кирешеси да жакшы болуп көңүлү тынч. Азыркы абалына кубанып, колдоо көрсөткөндөргө ыраазы болууда. Айнура айымдын кыялындагы иш менен алек болуусуна мамлекеттин социалдык келишим долбоору чоң жардам берген. Мен ушу соцконтракт менен мүмкүнчүлүгүмдүн чектелип калганына карабастан туруп, ошолордун колдоосу менен ушул жерди ачтым. Жалпы мен ушу президентке, соцминистрлерге, Талас шаарынын мэрия тарабына, аппарат тарабындагы биздин кызматкерлерге терең ыраазычылыгымды билдирет элем. Себеби ушу контрактты берип коюу менен эле калып калбастан, ушу бат-бат келишип, дагы силерге эмне жардам керек, кандай кылсак иш алып бара алабыз, дагы муну кандай кылып чоңойтсок деген жагдайларды издеп беришип атат. Аракетчил айым азыр суроо талап көп болгон гүлдөрдүн жаңы сортторун таап өстүрүүдө. Талас шаарынын тургуну алдыда үйдөгү бул ишкерлигин кеңейтүүнү көздөп жатат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.